пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Бир аял өзүн сунуштайт, мен ушуга тием дегенде. Аны угуп турган аял айтат, ушул аялды албай эле коюңузчу дейт. Эмне үчүн? Дайыма ашказандан жагымсыз жыт келе берет мындан дейт. Ушуну албай эле коюңузчу дейт. Ошон үчүн кыз баланы да, эркекти да эмне кылыш керек? Ашказанын карап, дарылатып, тишин карап, дарылатып, анан кийин эмне кылыш керек экен? Турмуш жолуна кадам шилтетиш керек. Эгер ашказандан жыт чыкса, жанагындай ачтылбаган жармаларды ич керек экен. Суукчан болсо, буудай жарма. Ысыкчан болсо, жүгөрү жарма деп коет. Муну ата-бабаларыбыз колдонуп келген. Жүгөрү суук болот, буудай ысык болот, арпа суук болот. Ачтылгандарды суук айланып кетет. Ушунун баарын тажрыйбалуу аксакалдар аябай жакшы билет. Ушулар менен көбүрөөк баарылаш керек. Аны билет экенбиз. Аны өзүбүзчө жатып алып эле интеллигент боло берсек, сотко чукула эле. Эмнени билебиз, эчтекени билбейбиз. Же китеп окубасак, аксакалдардын сөзүн укпасак, биз аксакалдыкка даярданышыбыз керек экен кээде. Артта келаткан муундарга айта турган сөзүңүз барбы, же кайталанма маңыз кебиңиз барбы? Бул айырмасы бар. Айта турган насаат сөзүңүз барбы, же кайталанма маңызчылык бир өнөкөт адат болгон бир адамды тажаткан бир кеңештер барбы? Мына ушулардын баарын ылгап коюшубуз керек экен. Китеп окусак сөз келет экен, китеп окубасак жок. Ар кимден укканыбызды сүйлөп кое отура берет экенбиз. Бирок жагымсыз сөз сүйлөгөндөн көрө унчукпай жүргөн бул да жакшы.